Адахан Кимсанбаевич. Индия менен мындай келишимге баруу максатка ылайык. Документ керектүү. Бирок бир нерсени айтсаңыз да, демилгечи ким болуп атат? Демилгечи министрлер кабинети. Мына ошондо мен сиздин даражаңызга эч кандай шек келтирбей туруп айтам, урматтуу кесиптештер. Министр келбесин, башкасы келбесин. Жок дегенде ушул агенттиктин директору келип коюш керек да. Биз уламдан улам түшүккөндөн түшүп эле баратабыз. Аябай катуу түшүп баратабыз. Мен сиздин демилгеңизди, сиздин көз караштарыңыздарды колдойм, бирок жогорку кеңештин дагы өзүнүн кадыры баркы болуш керек да. Сөзсүз түрдө кадыры баркы болуш керек. Мына азыр чакырылгандардын бүтүндөй баары министрдин орун басарлары. Алар саясий чечим кабыл албайт. Кабыл алууга укугу жок. Мүмкүнчүлүгү жок алардын. Тилекке каршы ушундай болуп калды, сизге суроо. Индия менен кайсы багытта ушундай, Индиянын кайсыл тармактарга бизге кызыкчылыктары бар экенинен мындай бир божомолун айта аласызбы? Канчалык көлөмдө, канчалык деңгээлде, кайсы тармактарда? Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич. Бүгүнкү күндө Индиядан келген түз инвестициялардын көлөмү 409 миң доллардан ашты. Бул өтө аз деп айтсак болот. Ошол эле учурда Индия бүгүнкү күндө соода саттык багытта Кыргызстанда өтө чоң инвестицияларды салып атат жана курулуш багытында, саламаттык сактоо багытында да бүгүнкү күндө Индиядан келген инвесторлор өздөрүнүн кызыктарын көрсөтүп жатат. Ушул тапта Индиядан Кыргызстанда 45 ишкана иштеп жатат. Ошол эле учурда бул ишканаларга да соода саттыкты карап көрсөк, 110 миллионду түскөн. Анын 100 миллиону бизге келген импорт, жана 10 миллиону бизден чыккан экспорт. Экспорттун алкагында дагы бул төө бурчак, керосин жана ушу айыл чарба багытындагы жер жемиштер болуп саналып атат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанга келген структурасын карап көрсөк, бул жакта текстиль тармагында, саламаттык сактоо багытындагы дары дармектер жана ошол эле багыттагы унаалар жана башка заттар болуп ушу саналып атат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен эмнеге көңүлүңүздөрдү бургум келет? Миллиардтан ашык калкы бар Индия, экономикасы жыл санап Кытайдан кийинки эле өсүп аткан өлкө. Биздин мамлекет менен товар алмашуусу же инвестиция салуусу Ош областынын губернаторунун имаратын колдоп турууга, кармап турууга кеткен каражат менен эле тең болуп атат да. Ош областынын имаратын кармаш үчүн 444 миң доллар керек экен. Губернатордун бүтүндөй аппараты менен. Миллиардтан ашык калкы бар мамлекет менен ичара мамилебиз $500 миллион долларга жетпейт экен. 2 жиптин акчасы экен азыр. Мына биздин жогорку кеңешке кирип келаткандагы тепкичтердин алдындагы турган 2 жиптин акчасы экен. Сиз эмнеден көрүп атасыз ушуну? Ошол инвестиция тартуу агенттигинин директорунун орун басары катарында эмне маселе? Мына Өзбекстан менен мамилени карап көрүңүз, Индиянын, Россия менен карап көрүңүз. Сиз Россия менен билесизби канча, Өзбекстан менен канча товар алмашуусу алардын? Инвестициялык көлөмдөрү канча? Эмне себеп болуп атыптыр? Мүмкүн бул келишим эмес. Кандайдыр бир башка себептер болуп катса керек да. Сиз мына ушул инвестицияга туп-туура тартууга жооп берген инсан катарында Кыргызстандагы соңку мезгилдеги мыйзамсыздык менен жүргүзүлүп аткан кайсы бир саясаттар сырткы инвестиция эмес, Кыргызстандын өзүнүн жарандарын, каражаттарын сыртка ташып кетүүгө мажбур кылып атпайбы? Ушул боюнча бир көз чаптырып көрдүңүзбү? Соңку бир жылдын ичинде Кыргызстандын өзүнүн, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз Кыргызстанга экономикага салбай, себеби ишеним жок, бүт баарын сыртка ташып кетип атканын көрүп атасыз, Туура көрүп атабыз. Кантип оңдойбуз жагдайды? Биз колдойбуз бул маселени. Маселе жок. Эшикти ачабыз, дарбазаны ачабыз, келгиле, иштегиле дейбиз. Бирок деп койгон менен алар келбейт да. Себеби эмнеде? Рахмат, Адахан Кимсанбаевич.
Бул маселе боюнча биз жыл сайын инвестиция тармагында Индияда роуд шоуну өткөрөбүз. Анда дагы Индиянын жергиликтүү бизнес өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөргөндө ушул өзүбүздүн инвестициялык потенциалды, өзүбүздүн ушул экономикалык секторлорубузду дагы сунуштайбыз. Алгачкы багытта мына бүгүнкү күндө инвестициянын экономикасын карасак, чын эле айтып атабыз, Кытайдан кийинки мамлекет, бирок саны менен бүгүнкү күндө былтыркы эсепти карасак, 5 миллион кишиге Кытайдан да ашып кетти. Ошол эле учурда Индияны карап көрсөк, 82 миллиард доллар жылына инвестиция тартат. Себеби жумуш, баягы орундар көп, калкы көп, арзан, баягы сырткы байланыштар, логистикалык бүгүнкү күндө чын жарчылардын негизинде Индияда бүгүнкү күндө ушул өндүрүш тармагына инвестиция салган көп болуп атат. Булардын санын айтып кетсек, бул Америка Кошмо Штаттары, Сингапур, Япония, Нидерланды, Голландия, ошол эле учурда Улуу Британиядан дагы инвестиция келип атат. Демек, бул жакта ушул биз эки мамлекетти салыштырсак, инвестиция Индиядан ушул Борбор Азияга бүгүнкү күндө көлөмү өтө аз. Ошол эле учурда дары-дармек тармагында бүгүнкү күндө кызыктар бар. Курулуш тармагында жаңы кызыктар болуп атат. Мен бир ай мурун эле Индия Инвест деген эң чоң Индиянын инвестиция агенттигинин башчысы менен жолуктум. Дипак деген мырза менен. Анда дагы экөөбүз сүйлөшкөндө ушул жалпы дүйнөлүк агенттиктердин алкагында ушул Кыргызстанга кантип инвестиция тартсак болот деген сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мына жайда биз дагы инвестиция багытында Индияга барып, алар менен сүйлөшүп, роуд шоу өткөрүп, ошол эле учурда сиз туура айтып атасыз, Адахан Кемсенбаевич, берден тажрыйба алмашуу максатында дагы бир мастер-класстарды өткөрүш керек болуп атат да. Демек, бүгүнкү күндө Индия менен ушул соода экономикалык кызматташтыгыбызды дагы мындан ары кеңейтүүгө бул бир өзгөчө маанилүү багыт болуп саналып атат. Мен сизге сунуш кылат элем да, негизги тармак катарында ушул дары-дармек тармагы. Индия дүйнөдөгү дары-дармек тармактары боюнча дүйнөдөгү бир 3 өнүккөн өлкөнүн ичине кирет. Европа өлкөлөрү менен бирдей эле дарыларды чыгарат, бирок баалары боюнча, сапаты боюнча эч кем калбайт. Баалары боюнча 1,5 экесиге чейин ушул биздин кыргыз фармация тармагын өнүктүрүүдө ушул багытта эгерде биз жол ачкан болсок, аларга кепилдик берген болсок, Борбордук Азиядагы бирден бир базар болуп калууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Рахмат, ийгилик болсун ишиңизге. Рахмат, Адахан.